Булак айылынын Самыйбек Эркинбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 5-классынын окуучусу Кадырбекова Акмарал. Ысык көл — кыргыз бермети. Кыргыз элинин бермети Ысык көл. Ала тоо арасында жайгашкан. Анын тарыхта түрлүү аттары сакталып калган. Ысык көл жылуу көл дегенди билдирет. Анын Туз көл деген да аты болгон. Андан кийин Чымурту Нор деп да аташкан. Бул Темирлүү көл дегенди билдирген. Бир кезде Жыт көл деп да аташкан. Ысык көлдүн мындайча аталышы кокусунан болгон эмес. Ысык көл тереңдиги жагынан 4-орунда турат. Эң терең жери 700 метрден ашыгыраак. Ысык көлгө 80ден ашык агын суу келип кошулат. Ысык көлгө жаздын келиши эң кызыктуу болот. Көл үстү түркүн сонундар элестетет. Ысык көлгө 16 түрдүү келген куштар көчүп келишет. Ысык көлгө эс алуучу жайдан да башка туризмдин борбору. Башка өлкөлөрдөн туристтер, альпинисттер жана саякатчылар келип турушат. Алар көлдүн кооздугуна, тунуктугуна, абанын тазалыгына суктанып кайтышат. Көл жээги жай мезгилинде өтө жандуу жана өтө кооз. Ар түрлүү ооруларды айыктыруучу Жетөгөз, Кой Сары, Ысык көл, Ак суу сыяктуу курорттор Ысык көлдө. Күнгөй тескей ала тоолору, аскасы асман тиреп өзүнчө бир көрктүү. Ысык көлдү даңазалап акындар ыр жазышты. Жазуучулар